Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Ажиев Даниэлдин апасы болом. Бул мен сизден как президент катары сизден суранып кетет элем. Ушу баламды ырайым берип чыгарып берүүңүздү сизден сурайм. Мен жалгыз мындан башка эч кимим жок. Мен дагы абдан ооруп, давлениялары көтөрүлүп, такай скорийлер келип дары менен жашап атам да. Бул балам чыгарып берсеңиз эч качан соцсеттерге чыкпайт, эч нерсе эме кылбайт. Мен буга кепилдик бере алам. Тынч жашоо, чарбачылык, өзүнүн колунан келген иштери менен бала бакырасын багып, тынч жашайт деп мен ишендирип кете алам. Даниэлдин баласы дагы инвалид да, 13 жашта, жалаң дары менен жашайт. Өтө ит көрбөгөн турмушта жашап атабыз. Биз эч кимге билгизбегенибиз менен өтө кыйнап алдыбыз. Сизди түшүнөт деген ойдомун. Ошондуктан мен сизден көптөн көп суранып кетем. Өткөндө дагы аларчадан сизге жолуктум го, ошо жолукканда дагы ошо айтайын дедим, бирок айланаңызда көп адамдар бар экен, ошон үчүн мен алардын көзүнчө айтуудан баш тарттым да, учурашып эле өтүп кеттим. Ошондуктан сизди как президент, Даниэлдин апасы катары сиз менин балама ырайым берсеңиз, ошо баласын багып, маңдайымда канча дагы өзүм картайсам дагы эми баягы эне үчүн өтө эле жаман нерсе болот экен, эч кимге билгизбей басып жүргөнүбүз менен Садыр Нуркожоевич, мен азыр өтө жаман абалдамын, дары менен жашап атам. Менин да артымда эч ким жок, өзүм да жетим чоңойгон кыз элем. Даниэлдин аялы да жетим, детдомдон чоңойгон кыз да. Бизге эч ким поддержка бере турган эч кимибиз жок. Аны эч кимге айтпайбыз биз, бирок ушу мен сизге как мындай эне катары сизге ушунун баарын айтып жатам. Бирок ошо балам чыкса тынч жашоо менен эч качан соцсетке да чыкпайт. Өзүнүн жана чарбачылык иштери менен алек болуп, балдарын багып, тынч Кыргызстандын ичинде нан таап, балдарын багат деген ойдомун. Мен сизге кепилдик берип сөз менен айта алам да. Балам да менин сөзүмөн чыкпайт, ал бала дагы мындай бир сүйлөгөн бала да. Мен сизге ошо көптөн көп урматым менен Садыр Нуркожоевич, мен сизден суранып кетем. Карыганда жалгыз жашап, эмне өлсөм дагы ошо баламды чыгарып берсеңиз, мындай тынчыраак өлөт элем да.